Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана акыркы пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга Алланын саламы жана салаваттары болсун. Ассаламу алейкум урматтуу мусулман бир туугандар. Сузак районунун Барпа айылындагы номер 6 гимназия мектебинин директору жана мугалимдери жоолукчан кыздарга түрдүү кысымдарды көрсөтүп, уруп согуп, окуучулардын алдында абийирин төгө бергендиктен бул көрүнүшкө чыдабаган окуучулардын ата-энелери укук коргоочу Кубанычбек Бакировго мектепке келип кыздарынын укугун коргоп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп кетүүсүн суранып, ал кишиге кайрылышкан. Анда эң оболу зулум чеккен тарапты угалы. Ушул жерде директор кабинетин ачып алып, кыздарыбызды жолуңар чечкиле, мындан кийин жолуңар көрбөйүн, эгер жолукчан келсеңер, башка мектепке барып окугула деп, биздин мектепте мүмкүн эмес деп директор ушундай эме кылды. Качан айткан ошону? Муну бир жума ашып калды, 2 жума болуп калды. Анан кече дагы кызым айтып калды, сабактан чыгып кетип атса, алдынан жолугуп алып, жолугуңду чеч, көрбөйүн, жолугучан жүргөнүң деп кече дагы алдынан чыкты. Кече айтты, качада окуйт кызыңыз? 6-класста. 6-класста. Кызыңызга кандай сөздөрдү айтышат экен? Кызыма ошол кечегинде ошо айтканы, орон келбегиле, силер бул жерде орон отурган жер эмес. Эшиктен сырттан жолуңар чечип келип, бул жерде чечип отургула. Артка же болбосо артыга байлап алгыла, арт жагыга. Ошентип отургула. Мектептен чыккандан кийин калагандай жүрө бергиле деп кечегинде ошондой. Кызыңыз сизге не арман айтат, келип сизге эмне деп арызданат кызыңыз? Кызым ошол эжекелер урушуп атат деп 4-класста дагы окуган кызым бар эле, анда класс жетекчиси сен эмне бизди сөзгө коюп атасың, жолуңду чечип отурбайсың деп, ал кызымды дагы эжекеси каршы чыгып. Ал кызым оор басырыкчан үчүн мага айтпады, кийин келип эмне болуп атат бүгүн, эчтеке унчукпады десем ушундай деп айтты. Эжеке, силерди деп мен сөз угуп атам, салынбай келгиле деп эжекем дагы урушту деди. Бул кызыбызды бир мугалим эртең жолугуңду чечип келбесең мектептен айдап жиберем деп коркуткан. Жана жаман сөздөр менен тилдеген. Мен кече мектептен чыгасам, жүпөрөчкө кече алдын тосуп анан бакы жолуңду чеч деп мени урушту эле да кече. Эмне деп сөздөрдү айтты? Жолуңду чеч, эртеге көрөйүн болсо сени мектептен айдап берем деп. Айдап берем деди, да? Кандай сөздөрдү айтты? Кимиси айтты? Айтыр, баарын эч тартынбай айтты. Ошо жүпөрөчкөдөн башкасы айткан жок. Кече болду бул сөзү? Мурунда болгон белең, былтырлары же күзүндө? Өткөн күнү чакырды эле өзүн кабинетине. Чакырып ошол дагы эскертти эле, дагы чечип келгиле деп. Бул кызыбызды Чынара деген мугалим классташтарынын көзүнчө мазактаган, жана жолугуңду чечип келген деп күч иштеткен. Кыздар ал мамиледен көзүнө жаш алышканын айтып беришти. Жана директор тарабынан да ачык эле кысымдар болуп, жолугуңду чечпесең делоңду алып, башка мектепке барып оку деген коркутуулар болгон. Ооба болот. Кандай ошо айтып берсең, кандай кысымдар болот? Бул жерде Чынара деген эжеке бар. Ал жерде ошо сабак өтүп атканбыз. Өтүп атсак эле, "Эй, сен неге жолуңду чечип кел болсо, эшикке чыгып кет" деген. Анан кийин чымчып чыгып бар эшикке деп чыгып кет, мен сени окутпайм деген. Кийин эжеке мен айтайынчы деп ошо упражнение иштеп атканбыз көнүгүү. Мен чыганчы десем, орон келсең сени иштетпей сабак окутпаймын деп ошенткен. Ошо качан чымчыды? Чымчып ошо эме бир 3-күнү ошо. Ошо январь айындабы? Же февралдабы? Январь айында. Январда чымчыды? Дагы кайсы эжекелерден ошо жоолукка байланыштуу кысым болот? Гүлай эжекелер. Гүлай эжекелерди айтабы? Ал эмне дейт? Силерге кечке айта беребизби, жолуңарды чечип киргиле дейт. Директорчу? Директор дагы жолуңарды чечип киргиле, болбосо делоңорду алып кете бергиле дейт. Кайка кете бергиле дейт? Башка мектепке. Башка мектепке? Анан ушу жолук чечпеген үчүн сабактардан сурабай, бир коридорлордо башкача да бир мындай туура эмес сөздөр болобу? Ооба болот. Кайерлерде кандай? Коридорлордо ошол "Эй, сен жолуңду чечип келбейсиңби" деп ошентип бакырып өтүп кетишет эжекелер. Бакырып кетишеби? Анан бул силерге кандай бир мындай силерге мындай сезимдерди, силерге кандай таасир этет? Кандай акыбалда болосуңар ошондой мамиледен кийин? Ушу ыйлайбыз. Ыйлайсыңарбы? Дагы башка көзүнчө кысымдар болобу?
Ооба болот. Окуучулардын көзүнчө айта баш сөздөр да. Неме эжекелерден коркосуңарбы? Не деп коркосуңар? Мен уруп коет деп коркосуңарбы же эмне деп коркосуңар? Ооба, ошо уруп коет деп коркобуз. Ошол 5-6 окуучуну эжемдерди алып кирип ыйлаткан. Ооба. Не деп ыйлатты? Ошо эме жолуңар чечип киргиле болсо, бул жер силерге исламий мектеп эмес деп ошенткен. Түшүнүктүү. Бул окуучулардын ата-энелери кыздар мындай мамиледен стресске түшүп калганын айтып беришти. 2019 жылдан бери 3 жыл болуп атат. Тынччылык жок да. Şu кыздарым мектепке келген сайын, үйгө барган сайын ыйлап барат да. Ага эжекелер кууп чыкты, оронбой келген. Мен айттым, 2-3 жолу келдим ага эжекелергечи. Ага эжекелерге келип, силер тарбиясын, билимин карагыла, жолугун асыл не кыласыңар? Кубайлы окута бербейсиңерби? Сурандым дагы. Именно ушул жолук маселесинде менин кыздарымды окуй албаса дагы мейли эле. Же тарбиясы начар болсо айдап чыксаңар мейли дедим. Şu жолукка такалып туруп, именно ушундан шылтоо таап, урган күндөр болду да. Ыйлап барды. Ушундай ызама чыдабай келип, эч нерсе көңүлүмө батпай, директоруна прямо кирдим да сурандым, эжеке. Сураныч, окутуп коерүң менин кызымды. Десем, жок дедимби, жок, болбойт деп. Bir жума окуга жөнөтпөй койдум. Bir жума окуга жөнөтпөй койсом, класс жетекчилери ыйлактап, ой, жакшы окуган окуучубуз, жөнөт эле жөнөт. Деп эме кылды да. Кайра сурангандан болуптур деп жөнөт. Мына карантинден кийин окуу башталды. Дагы ушул маселе. Жолук маселеси дагы кууп чыгып атат деп. Эки кызым постоянно ушу ыйлактап үйгө барат. Кууп чыкты деп. Анан кечегинде дагы мына айылдын имамдары менен, ата-энелер менен келип сурандык. Койгула ушуну деп сурансак болбой, биздин мектепте устав бар дейт. Кызыңыздын психологиялык, моралдык жактан бир өзгөрүүнү байкадыңызбы? Мисалы, ошол кысым болгондон кийин күндө эле кабагы түшүп барат. Кабагы түшүп барат күндө эле. Окуусу Кээ бирде айтпай койгон күндөрү болду. Кээде ошо чыдабай калганда айтып неме кылып атты. Ата мектепке барыңчы. Бирек сабыр кылып эм, токтоп калар. Боптур эм, майли. Кызым чыдап кое бер деп жүрдүм. ар күнү кысым болот экен да ушунда. Ооба, күндө эле. Директор баш болуп, ага эжекелер дөш болуп бардыгы каршы экен бул мектепте. Анан кечеги күнү дагы бир орус тили эжекеси ушинтип чымчып кууп чыкты дейт. О, Чынар эжекеби? Чынар эжеке. Чынында бул кишилер жөнөкөй эле адам эмес, айылдын молдолору. Өздөрүнүн молдолорун укпаган, сыйлабаган мугалимдерден кандай жакшылык күтсө болот эле. Ошентип үшкүрүнүп мектепке кирип бардык. Барп айыл өкмөтү. Анда гимназия мектепке келдик. Assalamu alaikum. Директор кайда турат? Директор burada. Барбы? Бар. Assalamu alaikum. Директор барбы? Сабакта. Сабакта. Күтүп турат экенсиз, а? Байкуш эжекени бирөө коркутканбы, же чындап эле кылмышы бар адамбы, Айтор бир нерседен корккондой энтигип жооп берүүдөн баш тартууга аракет кылды. Bizim mektekte gimnaziya mektep bizim номер 6 Токтос Темирбай атындагы мектеп гимназиясы. Bizde өзүбүздүн устав бар. Өзүбүздүн эрежелер бар. Мектеп эрежелери бар, устав бар. Ошол уставга бардыгы баш ийет. Биздин мектепте форма менен келүү талап кылынат да ооба. Уруксат эмес. Анан бизде уруксат эмес, өзүбүздүн Хиджап уруксат эмес, мусулман эмес. Хиджапка да уруксат эмес, оронууга да уруксат эмес. Бизде өзүбүздө устав бар. Мен азыр сабагым бар, бош болгондо мен уставды ошол эрежелерди, мектептин гимназиянын талаптарын силерге көрсөтөм. Мен азыр сабагым бар. Жана жок жерден бизди күнөөлөп кирди. Устав бар деп атам, мен силерге айтам. Мен гимназиянын уставы бар. Мен сабактан коюп атасыңар, мен сабагым бар. Силердин акылар жок, мен сабагымды бузганга. Акылар жок, мен сабагымды бузганга деп атам. Адам укугун. Мен азыр сабакка киремин. Адам укугун бузган сиздин акыңыз жок да. Мен адам укугун бузган жок, мен гимназиянын талабын аткарып атам. Чынында биз сабакты бузуп класска кирип алган жокпуз. Сабак бүтүүсүн күтүп коридордо турганбыз.
Кийин соц педагог келди. Жана жолук менен мектепке келүүгө тыюу салынаарын ачык эле айтты. Биз да Кудай деген адамбыз. Эгерге бизде министрликтен салынсын деген уруксат келсе, биз эч кандай каршылык кылбайбыз. Уруксат келбейт. Жок, токтом жок. Жана сөзүнүн ачыгын айтып, тиги жактан уруксат жок деп билим берүү министрлигин көрсөттү. Ошондо уруксат эмес деп атасыз азыр деле? Азыр уруксат эмес бизде. Уруксат эмес, ким айтты ошону? Бизде ким айтты? Билим берүү министрлигинен уруксат берилген болсо, бизде билим берүү мыйзамында бар, мектепте бирдиктүү форма болсун деген. Кийин кайдан жайдан бул аксакал пайда була калып, кыйкырып кирди. Көрүндү. Сен сабаттуу болма бизге. Сен сабаттуу болма. Дагы кайсы жерге? Нени бүткөнсүң? Дагы кайсы жерге? Дагы нени бүткөнсүң? Неге мектепке келип басып? Неге киресиң бу жерге? Дагы кайсы жерге? Неге киресиң? Неге киресиң бул жерге? Уруксатсыз неге киресиң? Бет кабын жок. Мыйзам алдында жооп берет. 3 жылдан бeri менин кыздарым ыйлактап атат. 3 жылдан бeri. Менин кызым ыйлактап атат. Күнү түн барбаймын мектепке. Мен билим албаймын. Мына азыр токто тур. Азыр мында сунуш кирип, жок тур. Азыр мында сунуш киргизилип атат. Бет кап тагып неме мындай кылып оронуп алган болсо, пожалуйста, атайын окуу жайларын ачылсын да, ошол жерге барсын деп атат. Кааласа ошол жерге медресеге барып окусун, эч ким тыйылса. Кааласа медресе кетсин да? Ооба, кааласа мектеп, экөөнүн бирөөсү тандасын. Ооба. Же медресе, же мектеп. Ооба. Ошон үчүн ошондо сунуш киргизилип атат. Сайтыңыз ким? Мен Тарык Мугалим Самарканалы. Сен образованияң барбы өзү? Образованияңар барбы? Жөнтүр токто. Агай. Бер чындыгында мында кандай талап менен келдиңиз? Ошондо биз бу жерде жол салынгандарга тыюу салынат экен да, ошого кандай? Жок, бу жерде эч кандай тыюу салынган жок. Биздин талабыбыз мектеп бул светский немеде, биз светский государствобузда. Ошондо жол салынбаш керекпи? Жол салынбай эле келиш керек да бу жерге. Мектепке келишпек. Анын биз билебиз. Sen bilmezsin. Siz bilesizmi? Men bilemin. Gerek bolsa. Siz biletkes da? Bilemin men. Mizandı jakşı. 52 жылдан beri men mektepte жүрөм. Men bilem. Sen keçe men balam balasın. Siz bilesen? Men bilem. Mizandı tanıyımın. Siz bilem. Mizandı sen okusan biletlerin de. Kim çeçet? Joluk men geliş gelbeşin kim çeçet? Minister çeçet. Minister çeçet. Minister çeçet. Ana kim çeçet? Daha kaç Sakastın o. Sakastın o. Kim çeçet? Sen çeçetsin. Çeçilgen. Sen çeçersin, sen çeçersin be. Mizanda çeçilgen. Mizanda çeçilgen. Kim çeçer? Sen çeçersin be. Sen usulü çeçkeni geldin be. Hey, siz pedagog. Sen usulü çeçkeni geldin be. Pedagog siz mi? Sen çeçkeni geldin be. Pedagog siz mi? Aşaltı. Paşoltu dedi mi? Daha kim karşı çıkan? Sülüt öyle şunu. Sen çeçkeni geldin mi? Sen kimsin? Siz Familyan'dayım. Pedagog siz mi? Ne pedagog? Siz pedagog siz mi? Pedagog mu? Sen familyan kim? Biz sizi çakırgan yok. Ben seni çakırganım yok. Çakırganım yok ben seni. Çakırgan yok. Bu yatın yok da sen. Alın bak. Sekin yok veriyorum. Pedagog duruşunda aykırsa bilmem anda gibi. Çınar Ecike var. Kana Çınar Ecike var. Sen bası algılar sen kimsin? Familyan kim? Topla. Biz yerine çakırıyoruz da biz de. Gidiyoruz. Siz kimsiniz? Familyan kim? Siz kimsiniz? Ne muhalif? Sen kim? Familyan kim? Muhalif. Siz kimsiniz? Siz kimsiniz? Sen tartışık aklın var mı? Siz kimsiniz? Hakkım var. Kimsiniz siz? Cevap verem. Kimsiniz siz? Kimsin? Aklın var mı tartışık? Siz kimsiniz? Yok sen aklın var mı? Sen yuvarlak tartışıyorsun. Çık. Koyarım. Tartışık aklın var. Kına kakasın. Rivayet tartışık aklın ne aklın? Konduksay. Kimsiniz? Kiyin ekar. Kimsiniz? Kimsiniz? Aklın yok da Sanda aklın var. Aklın var mı? Ne soktan kakasın var? Oldu ne? Soktan kakasın var. Nege? Kimsiniz? Ne klasmen kimin? Ne aklın var? Çınar çakırdı. Konduksay. Yok Konduksay ruhsatın var ki. Konduksay. Ruhsatın var mı? Konduksay değil.
Мында кылаң не өкө? Күч колдонгон убактыңыз жок. Кондукчай тоскоолдук кылдасыз. Рұқсатың бар ма? Мыйзамды билбейсиз, мыйзамды биле албайсыз. Мыйзамды кана мыйзамды. Документин көрсөт кагаз. Сиз педагогсузбу? Мыйзамды көрсөт кагазын Педагог сизби? Педагог сизби? Педагог сизби? Педагог сен кылматасың. Атені сүйлөшөп. Педагог сизби? Педагог сизби? Жоң сакалдан Сен каяктан окуп келип монда болдуң. Сиз педагог сизби, педагог? Эмне мындай грубийсиңар, Мектеп формада келсе. Чынар эжге акта, чынар эжге. Чынарда кандай ишиң бар? Сен кана кагазың? Не, окуучулар кагаз бар. Окуучулардын укугун эмнеге тебелейт? Окуучулар. Кана сен де не кантип кирдиң сен берге? Акың барбы кирген? Ким сен? Кагазың алып келсе. Токтоп туруң ага. Окуучулардын билесиңби өзү? Мен жакшы билем. Кандай укуктары бар? Сен журналист Кимсиз? каерден бүткөнсүң? Кимсиз? Педагогсузбу? Сен ишиң неме ким экен? Не Педагогсузбу? Не киресиң берге? Не сезимге алдырат атасы? Sen niken Çınar'da al. Yok koğumduk şeyler ruhsatını koşsak. Ruhsat var. Koğumduk şey. Kana koşsak. Kana koşsak. Konstitüsyon var. Konstitüsyon. Yok konstitüsyonu okutmam bana. Ha gerek yok senin. Ben de jurnalistliğini okumam. Konstitüsyona gerek yok. Sen nizamın çekinde bu yerden koyup kirgirsin. Men sizlerge işenip bергенден кийин мына 3 жыл мурун Назгүл деген эжеке уруптур. Менин кызым уруп, кайсы уруптур? Назгүл деген эжеке мына Жеңшекенин аялы экен. Ошону мага айтпайбы? Эмшеде соцпедагог бар. Мен ар бир класска киргенде быйыл мына быйыл Анарбайканын аялы Чынара деген эжеке. Кечегинде чимчип кууп чыгыптыр. Оронуп келбегенде. Ошону эмнеде соцпедагог деген бар. Мен балдарына ошону кирип мага кайрылбайбы? Мугалим жомон мамиле кылса кайрылгыла. Мен быйыл гана болбой калды. Турансам да башлаганда мен айтам. Соцпедагогдун штатына кирген. Мен 10 жылдан бери иштеп атам. Сага бирөө туура эмес айтты, келгин. Сага туура эмес мамиле мага келгин. Үйгө чуркап барба, ата-энеңди кыжалат кылба. Биз ошол маселени сенде чече албасак, мен бар, айлык алып атам. Барып атат да, иле барып атат. Ошону деп, кордоду деп. Мектептен кууп чыкты деп барып атат да, Жеңшеке. Мен динге каршы эмесмин. Неге али хижапчандарга тыюу салып атасыздар анда? Каерде тыюу салып? Мыйзамда тыюу жок да, сиз эмнеге тыюу салып атасыз? Мыйзамда каерде уруксат бар, хижап менен келсин деген. Мыйзамда жок, билбейсизби? Мыйзамда мен билем, мыйзамда бирдиктүү форма болсун деген мыйзам бар. Билим берүү министри кат жазды да, эч кандай тыюу салынбасын деп. Ошого кабарыңыз жокпу? Кана ошо. Кана ошо. Кана. Кимге жазды ошо катты? Демек билим берүү министрлиги бизге бөлөк маалымат берет. Мугалимдерге бөлөк маалымат берет да, ишти уланында бергиле дейт окшойт. Демек ал чыгарган каттары элди эптеп алаксытуу үчүн гана болгону билинип калды. Жок, мектепке ишенип бердик. Сураны капчырды деп эле ургун төпкөгө алып кууп чыгып берет. Ким экен ошо? Кана. Мына Жеңшекенин аялы 3 жыл мурун Назгүл деген эжеке кызымды уруп кууп чыгыптыр. Илеп барды мага. Урулбаган болсочу. Ошондон келдим. Келсем мен 2-этажда экен. Бактак алдында отурган экен. Эжеке, Назгүл эжеке, мен кызымды эмне үчүн урдуңуз десем, айнанайын укам, кечирип кой. Директорге киреличи, жүрүң десем, кире койду ошондо. Кийин мыйзамды уруп ойнобогон, адам укугун ордуна койбогон. Бул мектептин педагогдорунун күч иштеткенинен улам сыртка чыктык. Çık çıkam Çıkam Razne seni. Sizler şkoldan atkasınız? Ne kıyım oldu? Şkoldan atkasınız ha? Ya ben ne bunda? Ben okusun okun korkanı geldim. Ben yürüler. Eşke çıkar eşke. Мамлекет кызматкер, педагог деген башкача өзүн алып жүрүш керек да. Андан соң жоолукчандарга кол көтөргүч, аларды кемсинткич, Чынара деген эжеге чыгып, интервью берип, жоолукка каршы экенин, керек болсо району, билим берүү министрлиги жана башка баарына каршы экенин эр жүрөктөрчө айтып салды. Чынара эжеке да? Биз Кубанычбек атын, укук коргоочубуз. Биз ошо ата-энелерден кайрылчу да, неме депчи, ошол мектепке хиджап менен келгенде тыюу салынып атат, киргизбей атат депчи. Ошол боюнча кандай комментарий бере аласыз? Мен Касымова Чынар Камбекеновна, мектепке мен ойлоймун Оронбой эле келген жакшы депчи. Эмне боюнча, сиздин пикириңиз боюнча же мыйзам боюнча? Жок, мыйзам боюнча дагы, өзүмдүн пикирим боюнча дагы. Мыйзам боюнча? Мыйзам боюнча дагы, да. Анан кийин оронуп дагы успеют дейм да. Оронуп келгенге. Ошо жазылганбы? Уставда да успеют деген сөз жазылганбы? Жок, уставды билбеймин, эме чындапчы. Уставды я еще не прочитала. Ушул окуучуларды мен айдап чыккан жокмун. Туруздум. Эмне болду десем, ушундай эртең атам келет дагы айтат деди. Бирок Санжар мага келип жолуккан жок. Анан мен окуучуну айдап чыккан жокмун класстанчы. Хорошо, разберемся. Мынобу ушул нерсени дирекция менен, администрация менен чечебиз деп окуучуну эме кылган жокмун. Блок
Бул деген повторяется уже неделю. Бир жума болду да, повторяется алганначы. Бирок мен, например, каршымын. Окуучулар сонун болуп келиш керек. Билими сонунбу? Сонун болуп окусун, сонун болуп тарбияны берсин. Бизди тарбиябыз ошондой. Анан кийин мондай оронгон эми мектептен чыккандан кийин оронуп кете берсин. Класста оронбой отурсун. Кече жакында билим берүү министринин каты келди да, мындайга тыюу салынбаш керек деп. Ошо кат боюнча эмне деп айтасыз? Мен ушу катка мен каршымын. Каршысыз? Да, каршымын. Мектептин окуучусу, мектептин формасы болуп келсе, катты жокко чыгарыш керек да ошондо. Жок, уктурсаң. Ошол катты көрсөткүлөр биринчи. Көрсөтүш керек. Анан кийин муну ооба бизге мектепке алып келип көрсөтүш керек. Мына кат депчи. Келбедиби? Ма келген жок. Экинчи неме? Райондук билим берүү бөлүм башчысы Усенов дагы ушу талапты коёбу? Ушу талапты койду, бирок мен ошол Усеновке да каршымын. Мен сабагымда хижап ошол баягы оронбостон отурса болду. Калган сабактарга мен жооп бере албайм. Ушул нерсени өзүңүз чечип атасызбы же үстүдөн көрсөтмө келип атабы? Кандай? Үстүдөн дагы биздин дирекциядагы, администрациядагы бизге ушундай талап койду. Эгерде окуучу орон отурса, секинаста урушпагыла, бас кызым деп чыгарып койгула деген сөздү айтты. Биз аны чыгарып, бас бияка деп чыгарганга имеем право. Секин сыйлык чыгарыш керек экен да? Сыйлык чыгарыш керек. Сыйлык. Чыгарып коюш керек, я так думаю. Кийин Сузактын районосуна бардык. Алар бул иште эч кандай каршылык жок деп башкача сүйлөдү. Атигилер болсо, районо ушундай буйрук берген үчүн ушундай болуп жатат деп какшап жатышат. Районодо эле айтат. Айыр дейм мен ой кылып хичап жөнүндө. Сизге кат келдиби? Сизге кат келдиби? Билим берүү министрлиги? Андан келген, ооба. Тыюу салбагыла дедиби? Ооба, тыюу салба жолук кала. Бирок мектептер эмнеге тыюу салат? Аны районун айтып атат да, силерди айтып атат. Жок, биз андай кылбайбыз. Районунан андай бизге мисалы үчүн бардыгыбызга биз андай тыюу салып сабакка киргизбей койгула деген бизге андай районо тараптан айтылган эмес, башчы келип калат. Мына өзүңөр деле. Тыюу салгандарга эмне деп айта аласыз азыр? Тыюу салган эжекелерге эмне деп айта аласыз? Ал мыйзам чегинде иш калышсын. Андай кылып сабакка киргизбей койгону туура эмес, антип баланын эмеси болуп атпайбы, укугуна тебеленип атпайбы, сабакка киргизбей койсо, биз аны териштиреле, сурайлы аны. Сөзсүз чара көрүлөт, а? Анан эме туура эмес иш кылган болсо көрүлөт да, мыйзам чегинде көрүлөт да ал эме. Мектептер коомдук жай да? Ооба. Мисалы, бир адам кирип мектептин ичине кире алат да, же тыюмдай неме, тыюу салынат. Мектептин ичине кирет, бирок эми кандай маселе менен киресиз, аны билиш керек. Укук коргоочу катары мен мектептин ичине кире аламбы? Укукка кирсеңиз болот. Ишке кире берет ал, ишке алынат жолугу менен келгенде эле. Хижап менен, а? Хижап. Орон кесе. Мусулманский хижап, мусулманский хижап. Жок, бери карагыла, кандай деп атасыңар? Хижап деген кулагы жабылат, жок. Кулагы жабылат. Жок, андайлар тулуп иштеп атпайбы. Кыскасы булардын бирине да ишенич калбады окшойт. Министрликке барсаң андай факт жок десе, бул жака келсең жоолук жандар кордолуп жатса, тигиге барсаң биз уруксат бергенбиз десе. Анда күнөө үн катып койбогон Алмазбек Бейшеналиевди. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатух.